Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Urmаттуу кыргызстандыктар. Меккеде ошондой окуя болду, ошону мен айтышты бир өзүмгө лазым көрдүм. Меккеге умрага келген учурубузда Меккеде кыргызстандыктар рекорд койду. Биз талапка киргенде бүтүн бир Кыргызстаныбыздан, Кыргызстандын бардык аймактарынан умрачылар келип таваф кылышты. Ошол жерде көрдүк, Аллах субханаху ва таала биздин өлкөгө ушундай бир кеңчилик берди, ушундай бир мүмкүнчүлүк берди. Tavafta жүрген адамдын 90% bir uçur болду. Biz tavafta жүргөндө 90% Kırgızstan'dan жарандары болду. Көзүбүзгө жаш келип, өтө бир сүйүнүп, Аллах субханаху ва тааладан дуа кылып сурадык. Муну кайра биз дуа кылып сурайбыз. Умрага келип аткан бардык жарандарыбызга, кыргызстандыктарга айтабыз ки, урматтуу кыргызстандыктар дуаны көбүрөөк кылайлы. Мамлекетибизге, элибизге, башчыларыбызга жүрүккө тынччылык, аманчылык, достчулук сурап, чегере бекем болушун сурап, бүтүн элге ыйык пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мечитинен, Мадина Мунавварадан дуа кылып сурайм. Аллах субханаху ва таала Кыргызстаныбызды тынч кылсын, мамлекетибиз дайым аман болсун. Кыргыз мамлекети Аллах субханаху ва таала бир жакшы көргөн өлкөлөрдүн бири. Ушундай кеңчилик болуп турат. Мына караң, азыр чоң мамлекетлер, Türkiye'ye okşagan, ondan da çok Indonezya'ya okşagan Müslüman memleketler alıp umraçılar gelerek. Bırak bizim Kırgızistan'dan öte köp adamlar gelip umra kılıp жүрөт. Meçhide жүрсөңүздө 60-70% өзүбүздүн өлкөдөн келген жарандарыбыз. Ошондуктан мен сурап калам, Аллах Тааладан дуа кылып сурайм. Башчыларыбызга Аллах Таала сыратыл мустаким берсин, элибизге Аллах Таала тынччылык берсин, жамгыр берсин, Аллах Таала береке берсин. Аллах субханаху таала мамлекетибизге тынччылык берсин, зияратчыларыбыз келе берсин. Allah Taala Kırgızistan'ın önügüşüne dağı özü bizge jardam versin. Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.